баса белгилеп, быйылкы жылдын ичинде аслында чоң проектлерибиз бар. Эң башкысы жер үй алтын кеңи өнүктүрүү фонду, областтык өнүктүрүү фондунун колдоосу менен быйылкы жылы 1,5 миң орундуу жаңы швейный цех фабрика курулайын деп атат. Бул жерге меморандум түзүлүп, Кулброс компаниясы Бишкектен өнүктүрүү фондунун колдоосу менен биз депутаттар берген токтомдорун бекитип берген. Ал боюнча андан тышкары дагы техникалар келип атат. Ал боюнча жакын арада кыдырып барып көрөсүздөр. Жаңы техникалар боюнча жаңы парк быйылкы жылга планланабыз буюрса, азыркы ушул боюнча кыдырып, сөз түрүнөн эместер жеринен көрөлүр. Анда азыркы биринчи бизден ушул депутаттардын ыраазычылык катын тапшырып коюуга, сыйлыктарды тапшырып коюуга уруксат этилди. Ыраазычылык кат Нарын шаардык депутаттардык шаардык кеңешине Талас шаардык кеңешинин атынан достук мамилени өнүктүрүү максатында ушул уюштуруп аткан карым-катнаш өтүрүүгө демилгени көтөрүп чыккан Автандил Жыргалбаевич сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүрүсем каарызматташ көп жакшы тажрыйбаларды алып, шаарыбызды өнүктүрүүгө, бири-бирибиздин жакшы жактарыбызды алып өнүктүрө берели, бир тажрыйба алмашып берели. Gençler, rahmat sizlerge. Анан тышкары биздин өзүбүздүн Талас областынын багы эме белегибиз бар эле. Бул атайын Талас шаарында болгон жакшы жерлерибиз, англис тилинде, орус тилинде өз белегибиз бар эле. Муну болсо үйгө кабинетиңизге, кеңешке алып белек катары ала кетиңиз. Андан кийинки ыраазычылык катыбызды болсо, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзуна тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Союз Земсу бизге жергиликтүү башкарууда өзүнүн көп өнүктүрүүдө көп салымдарын кошуп келип атат. Силерге терең ыраазычылык. Мына бүгүнкү иш-чаранын уюштуруусунда да силердин салымыңыздар бар. Иштериңиздарга ийгилик каалайбыз. Сиздер биздин жана правовой обеспечение, бүт жактан консультативдик, андан тышкары окутууларды өткөзүп атасыздар. Мындай элибиз үчүн салым кошуп жүрөңүздөр. Рахмат силерге. Анан учурдан пайдаланып кыска да конокко келдик да. Урматтуу Талас шаардык кеңешинин жалпы депутаттары, Нарын шаардык кеңештер ортосунда ынтымакты биримдикти, кызматташууну чыңдоого, достук мамилелерди бекемдөөдө, тажрыйба алмашууну өнүктүрүүдө кошкон зор салымдар үчүн Талас шаардык кеңешине Нарын шаардык кеңеши терең ыраазычылык билдирет. Мындан аркы мамилелердин жана кызматташуулардын чыңдалуусунун улана беришине тилектешпиз деп ыраазычылыкка Нарын шаардык кеңешинин жалпы депутаттардын атынан Талас шаардык кеңешинин биздин атайын белегибиз бар эле кеңешке. Бул келген жокпуз. Анан Кудай буйрса эртең дагы жана аш чарада дагы өзүбүздүн дагы ала келген белектерибиз бар эле. Муну болсо ушул жыйындар залын элестерби, әріптестер, шаардык кеңеш кап иштесин, кечикпесин дегенде өзүң да алдыңызда жакында умарага барып келди. Ошол кабак таштын ичинде белек тутуп сиздерге. Ана кийинки сөз болсо, Анарбек Канатчыковго уруксат этиңиздер. Анарбек Канатчыков мурдагы мэрибиз Талас шаарынын кеңештин аксакалы. Анда биз кийиттен баштайлы. Урматтуу коноктор, урматтуу депутаттар, мына буюрса биздин Талас шаарыбызда жакшы жөрөлгө башталып турат. Бул жөрөлгө мына ушул Кыргызстандагы шаарлардын арасында достукту бекемдөө, кызматташтыкты тереңдөө максатында
Soyuz municipal başkarmalık менен birlikte ошол жакшы иш-чараны болуп ушул абдан кубанарлык нерсе. Себеп дегенде мына bir мамлекеттин ичинде канча деген шаарлар бар, кичи шаарлар. Ошол шаарлардын арасындагы бири-бирине болгон байланыш күчөп турса, бири-биринен жакшы практикаларды иш жүзүндө көрүп, жакшы алдыңкы тажрыйбаларды бири-бирине колдонуп, иштер алга жылып кетсе, бул албетте сол нерсе болот. Айтып койгондой, региондо жакшы иш болсо, демек мамлекетте жакшы иш болуп, мамлекеттин өнүгүүсүнө кандайдыр бир өз үлүшүбүздү кошобуз деп. Эми келишиңер ушундай ак жолтой болсун. Урматтуу Автандил мырза, сиз баштаган делегация Талас шаарына келип атат. Ушу келишиңер бул тарыхый бир нерсе болуп кетсин деп тилек кылабыз, ниет кылабыз. Анан эми ата салтынан калган нерсени ушу баш кийимди киргизип, чапанды жаап койсок деп. Ушу келген күнүңөр жемиштүү болсун. Кандай ой максат менен келсеңер, ошол максаттардын баардыгы ишке ашып, мына элибизде, жерибизде бекер айтып койбойт, Талас жери касиеттүү жер деп, манас атабыз байырлаган жер буйруса, ушул Талас жерибиздин касиети сиздерге да жогот буйруса, бул жерден алган таасирлердин баарын Нарын шаарына барып, быйылгы кезеги келсе, биз да сыртка чыгып, ал жактан да жакшы нерселерди бири-бирибизге ушундай алмаштырып, бири-бирибизге жакшылыгыбыз жугуштуу боло берсин деп тилек кылабыз. Рахмат келгениңиздерге. Ушул жакшы күндөрүбүз, ушул алдыда болгон 2 күнүбүз ийгиликтүү өтсүн деп тилек кылам. Рахмат. Bana söylemeyle mi? Bu var şuradan. Sen görüşme ver, ana kanat. Урматтуу коллегалар, анда ушу комиссия болсо бул жерден бул жерде мына сиздерге айтып кеткен азыркы маалда шаар арасында кеңештер арасында чемпиону Талас шаары мына адеде кубок бизде турат. Kara kolda olmadı da. Ya, kara kolda olmadı birge gelişiz. Talasta kim de? Gerekirse az bul canı satıp da. Futbol istirip mi? Yani ikinci satıp. Eski saktayız. Olsa şu juristin kabineti şu birinci var. Göremizler. Ruslan Rahmanovich. Özünüz sepet gözümüzsünüz. Sen de şu kulağını. Atarız neysin yani? Üniversite genişlik gücü. Ertenki bizim merapiriyatlarda da bulup, uşu da oturup sizler özel tecrübe almışsınızlar. Var, jakşı karpatlaşıp üşötüyor. Biz deputatlar, biz sizlerde jakşı nerse var bolsa, bizdin jetekçiler, mekeme jetekçiler bizge alып келсе, biz колдоп бергенде биздин жакшылык болсо, сиздер өзүңүздөргө ушул клубтарды алсаңыздар, шаарчылыгыңызды чоң салымдар. Biz pro Turakçay очередьте hizmette kaç adam var? 1200. Bizde 2000. 2200. Жакта зарыл болгондор азыраак экен да. Pro yer yok değil mi? Жер жок, шаар эми мындай өспөйт. Ооба. Мындай өспөсө мындай өспөйт. Yok hala çok tizmege tizgenge tura Alışımız geldi. Birine kim verilir mi? Берилип атат, ооба, жыл сайын берип турат. Жыл сайын 5-6 Тамага жетимдерге Окшош эле. Тамага жетимдерге жерлестерибиз керек бар ошо 200 Ama bir soru, komisyonlarda Turakçay jana komissiya бар да ата. Ошол жерде депутаттар барбы? Мурда бар болчу кийин дөкмөттөн токтом чыгана боюнча депутаттар менен болгон. Жоопкерчилигиңер барбы ошол комиссиянын? бар жоопкерчилик бар деген мисамыз берген болсо жоопкерчилик. Баягы вице-мэр менен мэр жооп берип калабы? Кийин буйрук чыгарат. Комиссия жооп берет. Комиссия жооп берет. Анда өзүн председателем обычно биринчи вице-мэр болот. Силерде неме барбы? Тиги уставда жок. Мүмкүн болсо ошоңордон алсак болобу? Эртеңки ошол жоңорду бир рахат ошону алып албасак. Şu komissiyanın da karab turursak, bizden halkağında şu dostluktu bekemdөө maksatında 20 yılın dekabrında Karakolga barганбыз.
азыр Талаш шаарына келип достук мамилени чыңдоо максатында келип отурабыз. Бул жерге жалгыз депутаттар жалгыз келген жокпуз. Ошол учурда муниципалдык ишканалардын жетекчилерин кошо келдик. Таласта кандай жакшы нерселер болсо, жакшы жагын алып кетели. Bizde qanday жақсы нәрселер болсо, таластык депутаттарды, жетекчилерди Кудай буйрса жайында чыгарабыз. И мындайча айтканда опыт алмашуу. Кандай болуп атат эми? Дем азыр жаңы эле келдик. Айта кетчү нерсе, кичине жолу 3 ашып келүү кичине оорураак экен, анан таласка кирип келаткан өтмөк ашуусу жолу кичине оорураак экен. Бизде ilgari 7-8 жыл мурун, 10 жыл мурун бизде да жол ушундай болчу. Кудай буйрса бизде Талас элине каалайт элек ушундай жол бүтүп калсын деп. Негизгиси эле жол да көйгөй. Талас шаарында канчалык деңгээлде өзгөрүү бар экен байкадыңыздарбы? Талас шаарында мурун кийин көп келбегендиктен өзгөрүүсүн биз азырынча айта албайбыз. Бүгүн бар жеринен барып көрүп таанышып, кандайын айтып калсак азыр мен эч кандай айта албайм. Депутаттын милдетин бир айтып бере аласызбы? Негизи эл абагындагы милдети ушу шаардык кеңештерди экен. Депутаттын милдети биринчи бюджетти ачык, айрым эл менен коомчулук менен биргеликте бюджетти кабыл алуу. Ошол эле учурда бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөө. Ошол биз бөлгөн, шаардык кеңеш бөлгөн акча каражаттары максатына жетип атабы, максаттуу пайдаланып атабы, ошол бюджетти контролдоо. Эл менен тыгыз байланышта болуу, шаардын өнүгүшү үчүн жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иш алып баруу. Ошол максатыбыз ошол. Рахмат. Бул тажрыйба алмашуу иш-чарасы бул союз тарабынан белгиленип уюштуруп келет. Негизги муниципалитет ортосунда баягы айлык өкмөттөр, мэриялардын ортосунда уюштуруп келген. Бул иш-чаранын өзгөчөлүгү Талаш шаары менен Нарын шаарынын шаардык кеңештин депутаттары өз ара демилге өтөрүшөт, өздөрү ушул иш-чараны уюштуруп атышат. Бул иш-чараны уюштуруу менен баягы биз көп майда барат нерселерди билбегендиктен бири-бири менен пикир алышканда, бир шаарды көргөндө, элди көргөндө, алар өзгөчөлөн көргөндө, анан ошол учурда мэрияда шаардык кеңеште аткарылып жаткан иштер тууралуу бири-бири менен эркин пикир алышат. Ошондой эле, мисалы үчүн азыр биз шаардык кеңештин имаратын, мэриянын аппаратын кыдырып чыктык. Кээ бир нерселерди уже тиги Нарындан келген шаардык кеңештин депутаттары сүйлөшүп атат да, бизге да ушул имарат болсо экен, бул жагында жакшы болмок экен деп, бул бири-бирине тажрыйба алмашууга чоң баягы шык дем берет да өздөрүнө. Анткени башка элдин аткарып аткан иштерин көрөт, ошол нерсени өздөрүнүн жерине жасаганга да бир жакшы мүмкүнчүлүк ачылат да. Ошол багытта бул иш-чара жерлер уюштуруп келип атат. Бул демилген ушу Нарын шаары демилгелеп Талаш шаары тосуп атат. Кийинки иш-чара кайра Нарын шаарында болот. Анан бул жерде бир гана кеңештин депутаттары эмес, баягы муниципалитетке тиешелүү ишкананын жетекчилери да келип атат. Мисалы үчүн тазалык, Талас тазалык, Нарын тазалык кандай иш алып барып атат, тарифтерди канча иштеп атышат, эл менен кандай пикир алышып атат, ошонун баары тең жерден таанышып, бири-бири менен пикир алышат да. Урматтуу коллегалар, Талас Сергеевичке кош келипсиз. Жаңы кенен болуп калдыңыз Таласта. Анан ушул турган техникалардын жаңылары ИБР менен бизге алып берилген. Жалпысынан 7 техника келген экен. 4 оор спецтехника, 2 пикап, анан дагы бир жеңил машина келген. Калгандары мурункулары да. Анан ушу турган здание имарат 2017-жылы год болгон ИБР менен. Анан жалпы жонунан Талаш шаарына 23.635 метр таза суу жаткырылган. Канча дейсиз? 23.635 метр. Анан 7,5 километр канализация бар. Анан жолдорду көрүп атасыздар. Ошо кайра калыбына келтирүү иштеринин негизинде ИБР менен макулдашып отуруп Талаш шаарында жалпы узундугу 12 километр асфальт базылганда, именно таза суу долбоор аркылуу Экономияданбы? Экономиядан эмес. Экономияга жетебиз. Экономияга чейин бул баягы биздин шаардык кеңештин мэриянын жардамы менен ИБР менен сүйлөшүп отуруп, биз баягы негиз бул калыбына келтирүү дегенде казылган жерде гана басып кетмек да. Баягы жол коопсуздугу деп баягы эмени Европа банкты көндүрүп макулдашып бизге баягы жол катары жалпы узундугу 12 километр жол
мындайча айтканда 56.000 квадрат метр асфальтты бизге баягы жайга басып берген. Байке дагы суроо. Ол рабочийлер ордунда беле. Eskiden narak oluştu. 17 yıl oldu. 17 yıl oldu. Ana no, monday işlettin narsa. Bu no turgan talaş şahı da. Bu talaş şahı. 24% az geldi. Talaş şahı. Anam negizi eski linyanın bari no kvadrat болгондо сентral дежес. Анан биринчи фаза полный эле ушул жерге жаткан. Биздин талаш шаарында 90 көп кабаттуу үй болсо, ошонун мындайча айтканда почти 98 ошол биринчи фаза менен но узун линия гана ушундай түшкөн, калган баары но жактын баары эски линиялар да бизде. Бөлүккөндө эски үй булар. Жок, ылдый жагы эски. Ошо бөлүккөндө баягы эски үй болор, э? Но жактын баары полностью эски линиялар. ИБР менен койбогонарбы? ИБР менен койгон, но центральный квадрат. Ушул квадратта баягы өткөрүп алдырат сиздер. Минус алды да. Минус алды беле? Жок, Минур канализацияны салган. 2 жыл болду мурда зелень менен компост бир болчу. Акыркы 2 жыл, 3 жыл болуп калып. Коммунальный хозяйствону өзүнчө бөлгөнбүз. Ана сиздерде деле вопростор болду. Башынан эле ушундай беле? Иә. Башынан эле бир беле. Баштан бир болчу. Баштан мурда водоканалда бир болчу экен. Эң башында. Анан кийин ушул бөлүнүп келет, азыр зелень өзүнчө, компост өзүнчө, водоканал өзүнчө. Сиз жалпы жонунан канча кызматкериңиз бар, бюджетиңиз канча, ушул вопрос боюнча айтып Билбейм. Азыр мен силердин коллегаңарды кошо тааныштыра кетейин. Оңол мырза Казанардын ишканасынын инженери, орун басары Акыл мырза Казанардын ишканасынын жетекчисинин орун басары. Главный инженер. Главный инженер. Болду эми. Экөөтөң деп таштап коесуз. Mazkur destekçiler hoş gelipsizler talaş dergisine. Başkanlar çıkar. Ücretli yolda talaşların yakınlarını götürdüğü yaratkanlığı var. Teknikalarını cayıp etsek 2019 yılı dekabr ayında yeni tamak geldi. Allah onun işin oluyor, kötü oluyor. Yanılım böyle değil. Bir yarım ay oldu. Neydi? Bagırışı. Aldası. Zilfey kanalından 18 teknik olmak. Manipülatörde var. Жергиликтүү бюджеттен каржыланды Бюджет канча бюджет? Быйылкы жылы ишканабызда 58 миллион бөлүндү. Ал эми спецчетто коебуз, кос жагынан. Спецчет 9 миллион 700 быйыл план койдук. Планын 9 миллион 700. Канча нарса эме абонентиңер бар? Абонент 25 миң теңгеден абонент. Тиги. Талаштар кеңеш, депутаттар кеңешине аралаштырып киргизген ошондон баштайбыз. Мэрияга аралаштырып киргизебиз. Муну 2016 жылдан баштап ушул жерде бизге бөлүп өзүнчө статус берип, анан ошол жылдан баштап биз кармап келатат. Өнүксүн, ушул музей бир дагы коомчусу көбөйсүн дегендей эле. Былтырдан баштап Маданият министринин жана музейлер жанагы бөлүмүнө кошулдук былтырдан баштап. Анан азыр ошо Маданият министри менен түз бизге жана көрсөтмөлөр буйруктар берип турат. Мына кечээ күнү музейлер күнү өткөрдүк 18-нде. Мурда күнү болуп калды. Анан ошондо бизге жакшы маанайлар кылып жөнөтүп жатат. Бүгүн курулап турбайбы? Бирок бияка рахмат. Бюджеттен акча ошон үчүн бөлүнүп атат. Учредитель эме мэрия учредитель. Анан тышкары Маданият бөлүмүнө 7 миллион полностью 100% каражат несине жатты. Маданият бөлүмүнө Здание биздин мэриянын балансында ол. Өзүнчө. Анан бул жерде мына биз азыр жакында эле 9 майга аталардын талаш облусунун Улуу Ата менен согушка катышкан талаш облусундагы ардагерлерди телекамерасы бөлүп жатса, ал ичине киргенди көрөбүз. Анан ошого болду. Анан жакында ордер болду, анан биз ошону алып кеттик. Негизи көрсөтмө 20 мүнөт туруш керек. Нарын шаардык кеңешине тапшырып коюусуна уруксат этиңиздер. Муну ишенебиз, мындай адамдын сүрөтүн бир жакшынакай жерге кеңештин жерине коюп коебуз. Кол жазылган. Окуп коеюн. Бул жагында бул мына
Кометалар деп аталат бұл. Сүрөттүн аты кометалар деп аталат. Галактика сериясынан да абстракция дейді. 2005-жылы тапсырылған. Бұл аябай тарихи болып кетті да, өмірде Biraz uyarmasanız keyinçerek bir 100 milyon dolar çıkar. Жанагы маалымат үчүн айтсам, жанагы 3 илдикке барган сүрөттү 1,5 миллионго тартып турбайт экен. Ошол сүрөт жалгыз экен, бияка барганда сатпай, азыр ал сүрөт Карганбек байке экен. Жок, бул мындай болгон байке. Жаныбек байке ЮНЕСКОга барган бул байкелер. Ошондо бизге сүрөттү саткыла деп ЮНЕСКонун өкүлдөрү кайрылганда баасын чечпей эле, бычпай эле булар сүрөт бесценный деп сатпай койгон да. Сүрөттү кайра Кыргызстанга алып келишкен. Патриоттор. Каялап койгон моментте биздин манасчылар манас айтып баштаганда залда эле отуруп алып кыркырып аябай айтып баштаганда ошол жерден кайра эме кворумду чогултуп, Жаныбек байке. Анан кийин кворумду чогултуп туруп анан манас маселесин негизи очередте да артта турган аерде ЮНЕСКонун отургунда билесиздер да канча маселе дүйнө жүзү боюнча каралганда эң 201 бар экинчи очередтен алдыга алып келип туруп ошо кворумду кайра танаписти жарыялабай чогултуруп манас маселесин карап туруп анан кийин кабыл алдырып туруп анан кийин танаписке чыккан да. Цели ЮНЕСКонун отурумун токтоткон. Азыр бул жакта музыкальный мектеп, отдел культуры, анан изомузей жайгашкан. Бул жакта 300дан ашык бала окуйт. Азыркы учурда оркестрибиз бар, 20 кишиден турган элдик аспап оркестр. Эртең Кудай буйрса аны көрөсүздөр. Андан тышкары 4 группа бийчилерибиз бар. Элдик деген намды алган тобубуз бар. Ал Талас облусу боюнча биринчи болуп ошо элдик намын алып. İngiltere üstüne ettiririz. İngiliz boyunca kızlarımız var. Kölgü birinci olarak geldi. Turça var gelişti. Hazır tarafı var. Eldi'den namdı. Bekir'de verilmekte. Eldi'den namdı. 10-15 yıl işlegen kolektifler verilir. Şu kolektifimiz bulunduğu namdı aldı. Özgöçө belgilep кетейин, биздин Бакчарак Ибраевич болсо биздин эң мыкты жетекчилерибиздин бири. Бул мекемени канча жыл болду? 25 жыл. 25 жылдан бери бул мекемени жетектейт. Ушу менен баары эмнеге депутаттар эмнеге колдоп кетпейбиз? Биз Бакчарак Ибраевичтин кылып аткан эмгегин дайыма бөлүп турабыз. Артынан ошондуктан биз бул жерге маданияттын өнүгүшүнө биз ар дайым депутаттар колдоо көрсөтүп турат. Бүгүнкү иш-чаранын эң башкы максаты эки шаардын ортосунда мамилени күчөтүү максатында. Берге жеке депутаттар гана келген жок, нарындан мекеме жетекчилери да келди. Аларды коштуп биздин мекеме жетекчилери да жүрөт, мэриянын кызматкерлери да жүрөт. Ошол менен бизде болуп аткан иш-чаралар менен тажрыйба алмашабыз. Анан кийин 1-2 айдан кийин Кудай буйрса нарын барып дагы ушундай иш-чараны өткөрөбүз.